Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Албетте бул кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүн биз чай ичпейбиз. Чайдын дагы бир кандайча бир зыяндары бар деп айтат экен. Ал жөнүндө дагы эфирдин жүрүшүндө кенен түшүндүрүп беребиз. Бирок ушундай автобуска ысык сууну коюп алдык. Бүгүнкү эфирибиздин мейманы Дүйшөнбек Чомок уулу элдик дарыгер агайыбыз болмокчу. Агайыбыздын 9 көптөгөн китептери чыккан, аны менен дагы көптөгөн ырлар бар. Азыр ырларынын бири Сахна аттуу ырды Гүлнур Сатылганова эжекебиз аткарсын, андан кийин жолугабыз. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, ушинтип агайыбыздын да жанында келип отуруп калдык. Агай, келиңиз. Эми бул жакта сиз менен кененирээк сүйлөшөлү. Чай жөнүндө баштаганда эле сиз мисалы үчүн айттыңыз, бул чайдын дагы эмнегедир бир зыяндары бар, ошондуктан ушундай таза суу ичебиз депчи. Мен улуулар айтмакчы, айтып келет эле, суу башы Сулайман деп. Анан эң негизгиси, мен неберелер менен, жосу балдар менен жайлоого чөп терип чыкканда, кичинекей кездеринде ата суу башы Сулайман деген эмне деп сурайт эле да. Анда ошо суу башы Сулайманга ат менен, эшек менен чыгабыз дагы 3-4 саатта ошо тоонун мөңгүдөн ылдыйкы сон багы ышкын чыгып турган кездерде ышкын теребиз деп, анан суу башы Сулайман ошол жерден көрөбүз деп барып жүргөндө, анан дайыма ошо суу башы Сулайман деп чыкканда, биздин Кыргыздан бир жери жаман, бир жери жакшы эмес, биздин эң негизги улуу тоолордун баардыгынан жакшы. Анан ошо Саргамыштын бир эме тоосу бар, Ындыстан деген. Ошол Ындыстандын тоозу өзү мындай алыстан карасаң кооз онун көрүнөт. Бир тоонун болсо жайлоонун беттери, бир карасаң шамалдын ыргагына жараша бир кызыл гүлдүү, бир жашыл гүлдүү ыргалып сонун болуп көрүнөт. Ошондо ошол кездерде ошол тоонун беттериндеги жанагы сары гүл, кызыл гүл, жашыл гүл гүлдөрүнүн ошол гүлдүн арасында барабыз дагы, анан оргуштап жарым метрдей оргуштап турган суу чыгат. Кып-кызыл болгон суу чыгат. Багы ат менен барып, анан кийин суу сап турган убактарда багы муздак суудан ичсең, анан уулдарым, неберелериме, уулдарыма айтам, мына суу башы Сулайман деген ушер болот. Мына ушерден чыгат, мындан жүрүп отуруп, көбөйтүп 1000 булак болот. 1000 булак бар чогулуп жүрүп отуруп, анан кийин мынакей Саргамыш боюнча айтылып аткандан кийин Саргамыштын жайлоонун суусу анан кийин Көкөмөрөнгө куюлуп кошулуп атат. Мына Көкөмөрөн ушу 1000 булактан коралып, бир булактан 1000 булактан коралып отуруп, ошонун башы суу башы Сулайман деп, анан бир неберемдин атын ошо Сулайман деп ат койгом. Анан Сулайман деп ат койсом, мен туугандарым Саргамыштыктар айтып калат. Бул теги Сулайман Урусбаев деген бизде жазуучу бар. Анан ошол Сулайман Урусбаев жазуучу ушунун атынан койдуң эле дейт. Жок, мен ачык эле айтайын, бизде Сулайман деген тообуз бар. Ошто Сулайман деген аттар көп. Бирок ал жөнүндө эмес, суу башы Сулайман деп. Анан суу башы Сулайман болуп, ушул булактай өмүр болсун, өмүрлүү болсун деп туруп, анан ошол булактын көзүнөн ичебиз дагы, анан дайыма ошол жерден анан кийин немеге куюп алабыз, канистерге, муздак суудан. Анан куюп алып ичип алып, анан ошо менен жүрөбүз. Негизи эле адам баласы чайдын ордуна эртең менен ачкарын бир чоңчону суу ичип, 200 граммдан суу ичип, конечно, кайнатылган суу болуш керек. Ичип алып туруп, анан түштөн кийин тамак ичсең
бир чети ашказанын тазалайт, экинчи чети ар кезиндеги ар кандай шылактарды тазаланат, анан тамагың сиңиримдүү болот. Ошондон улам анан мен көбүнчө чайга караганда суу ичип койгула деп кеңешим айтам. Дарыгер катары бир чети анан баштан өткөн улукмандардын айтылган сөздөрү боюнча. Жакшы, агай. Эми баягы сиз Саргамыш деп калдыңыз. Бул Токтогул районунда Саргамыш айылы. Анан ушул жөнүндө мисалы үчүн сиз менен сүйлөшүп атканда сиздин ушул окууну, мектепти бүткөнүңүзгө 50 жыл болду деп айтып атасыздар да. Анан ошол жакта 50 жылдыктын ичинде мындай бир чоң өзгөчө кылып, мындай башкача кылып бир ошо мектепке, ошол айылга бир белек кылалы деп ушундай бир көчмө бооз үй деп калдыңыздар да. Бул ушу азыркы биздин моундай катаал заман болуп атат. Кичине бир азыр ал эми адамдардын алды байыса арты кедей дегендей, анан бирде бар бирде жок дейт. Анан ошонго жараша багы каада салтыбыз анан кийинки буундарга бир үлгү болуп калсын деп мына быйыл 40 жылдыкта эле өткөнбүз мектеп бүтүрүүчү боюнча. Анан ал Саргамышта неме биздин атактуу бул Саргамыш эле эмес, бүт Кыргызстан боюнча биринчи жолку медицина боюнча илимдердин доктору, профессору, анан кийин ошо Кыргыз Республикасынын биринчи жолку жанагы Минздрав деп коебуз азыр. Ошо экенин министри болгон Зыбар Эгембердиев деген аксакалдын бар болчу. Ошол биз ошо 20 жылдыкта, 40 жылдыкта ошо Саргамышка атайын сунуш кылып, Зыбар Эгембердиев атындагы мектеп болсун, орто мектеп. Саргамыш орто мектеби Зыбар Эгембердиев атындагы орто мектеп болсун деп ошо сунушталган, ошо сакталып, Кудай буйрса келатат. Эми ошо мен муну бул ойду классташтарга сунуш кылып айтканымдын себеби баардыгы макул болушту. Эми багы эл жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп атпайбы? Анан бизде жаңырдык. Мен ошо 1 класстан 10 классты бүтүп аткандагы менен азыркы 50 жыл өткөн, ар жагы 10 жыл. Ошондо 60 жылдагы ошол классташтардын үрп ататы, салты, жобосо кандай өзгөчөлүгү болду. Мисалы үчүн небере чөбөрө ийбирелүү болгондар бар. Ошолорубуз бар чогулуп барып туруп, ошол айылыбызга барып, анан кийин ошо элдерден бата алып, анан кийин биз ушундай кеңеш кылдым, макул болушту баардыгы. Ушул биздин эң негизгиси кеңештин айткан себебим, биздин Саргамышта мен дарыгер катары көп жерлерди кыдырдым да. Ben bana katırsan massovой bir ayıldı 90% ayıldı tıştap koyup жайлоого чыгып кеткендерден ушу Саргамыш айылы көбүрөөк басымдуулук кылат да жайлоого чыгуу боюнча. Мисалы үчүн жайлоого чыкканда бос үй менен чыгат дагы бир жерде бир 300-ге 400-ге жакын бос үй жайлоодо ар бир булуң буштардан ушунун катарына отурат. Анан ошол жайлоого чыккандарды ушу массовый болгондуктан анан кээ классташтар кеңеш кылды. Ошо мектепке бир жакшы активный зал ачалы, агайларыбыз өткөн агайлардын жараша деди. Макул, аны ачалы. Кээ бир айтты, компьютер берели дейт. Макул бололу, андай эле жасайлы. Бирок дагы бир сунушум бар. Ушул массовый жайлоого чыккан балдарга эл агартуу. Мисалы үчүн азыр бизден айтып атат, биздин улуттуулук каада салтыбыз өссө экен. Балдарыбыздын окуп билим алса экен, Россияга тентип барбай, аны бирок ошол жерден жаңылыктарды көрсө экен, болсо экен деген ниет менен анан суранып,
мына боз үйдү заказ берип койдук, уже жасалып атат, 80 баштап коюп аткан. Анан ушул жайлоого ушу 50 жылдыктан аксакалдар болуп калдык. Ошол аксакалдар, аксакал классташтардын 50 жылдыгынын атынан ушу бизге белек болсун, кийинки муундарга дагы, кийинки жаштарга дагы ушу жаңаланган айыл ичине мен канесе биздики чаканыраак эле 100 миң, 150 миң сомдук эле боз үй болот. Кээ бирлер миллион сом жардам берип атат. Аларга да рахмат. А биз эми өзүбүздүн чамабызга жараша ушул айылга көчмө бюлетка куруп берели, подарка кылалы, айыл өкмөткө бекитип берели. Анан жайдоодо жаш балдар бүт келип жөнөкөй эле ойноп жүрбөй, алар мал менен деле алышат, тиги менен алышат, бул менен. Анан бул агартуу жагындагы унутпай жайлоодон 3 ай жайлоого чыгат экен. Июль, август. Ушул айлардын жок дегенде 2 ай жок 1 ай ушул келип, ошол жерден бир жакшы дүйнө жүзүндөгү жаңылыктарды, эми азыркы кездерде чынын айтканда компьютер болуп эле китепти карабай калды. Эми жок дегенде жаш балдарды улугайган кишилер болсо, ушул жайлоого келгенде, эс алганда келип, ошолорду карап жок дегенде көзүн ачылсын, ушундай окусун, окуу ниети уланса экен деген ниет менен ушуну жасап, ушуну уюштурдум. Эми буюрса ашып атат. Эми бир нерсе Саргамыш айылы илгери кыскача айтайын, илгери айылды Турдакун Звалиевич Кулатович, эми Турдакун Звалиевич дагы анан Кулатов. Ушул Кулатов барып айылды айткан экен, Саргамышка көчүрөлү Саргамышты дегенде, ошондо жана мен айтып аткан Зыбар Эгембердиев өзү да ошол жерге катышкан. Анан ошондо барганда ошол Зыбар Эгембердиев эми элим бир 5 жылдыкта 5 жолу арыз бересиңер. Бир Жумгалга карады, бир Токтоголго карайды, бир Чүйгө карайды, бир тиги Сусамырга карап деп эле бүт баарына макул болуп, баарына тең менин Абдысеркулов деген досум жалаң ушу совет министри силердин менин көңүлүм менен силерди аркы жерге караттык. Эми ушинтип каратып эле аркы жерде чачылып жүрө бербей, давай Саргамыш көчүрүп бир район болуп көчүп баргыла дегенде, ошондо бизде бир байкелерибиз менин тайкаларым болот. Ошол айткан экен, эме Кулатович, Төрөбай Кулатович, сиз жүрө немени Москваны Кремльде кандай сезесиз дегенде, ошондо жүрөгүмдөй сезем дегенде, анда биздин эл оореки кызыл зоону жүрөгүбүздөй сезебиз. Биз берден эткансаң кетпейбиз. Эртеби кечпи бир омат ой деп ошо сөзү 50 жыл мурун айтылган сөзү. Эми мындай кылалы. Айылыңыз жөнүндө, Саргамыш жөнүндө, ошо айылга бере турчу белектериңиз жөнүндө кенен кылып маалымат кылып айтып бердиңиз. Эми биздин эң негизги келген себебибиз баягы сиздин ошол дары чөптөр. Ошол дары чөптөр жөнүндө жазылган сиздин дагы 4 китебиңиз чыккан. Ал жөнүндө дагы маалыматыбыз бар. Анан ошол сиздин азыр атайын эмне болгон чөп, каяктан алып келесиздер? Ошо Кытайдан барып терип келет экенсиз, дагы башка мамлекеттен барып терип келет экенсиз. Ошол жөнүндө кичине сюжетибиз бар эле. Дары чөптөр жөнүндө көрүп алалы агай менен чогуу. Жаратылышыбызда өскөн ар бир өсүмдүктү тебелеп, анын дарылык касиетин, адам баласы үчүн канчалык пайдалуу экенине анча-мынча маани бербей келебиз. Ал эми Дүйшөн чомолу азыркы күндө Кыргызстандын не деген керемет жерлеринин 90%-ын барып көргөн. Аны жөн гана көрүп коюу эмес, ошол өсүмдүктүн кайсы урууга дава экендигин изилдеп, талыкпаган эмгектин аркасында китептер жазылып, канчалаган тажрыйбадан өттү. Дар чөп адам баласына биздин ден соолугубузга 62 мүчө болсо, 62 бир мүчөсүнө 100-200ге жакын дар чөптөр туура келет да. Эми анын баарын тең терип алышка ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, аны жече албайсыз. Ошон үчүн багы курам, чөптөрдүн курамында 5ден 6дан 10га чейин курамдарды кошуп, анан багы тийиштүү организмдердин көтөрүмдүүлүгүнө жараша дар чөптөрдү колдонууга туура келет да. Мисалы үчүн мен мандайымда турган дар чөптөрдүн мындай айтып келсем, мисалы үчүн мына жерде түктүү ит мурун деп. Ит мурундун Кыргызстанда 20дан ашык түрү бар, бирок колдонуучу 2-3 эле түрү болот. Бул ит мурунду азыркы кездерде бизнес кылып, жетилип жетпей эле анын өзүнүн убагы болот.
сентябрь октябрда бышыш керек да. Ага жеткизбей дар чөптөрдү, мөмөлөрдү, жозок тамырларды өз убагында тербейле, багы кичине көзгө көрүнүктүү нерсени буш элекесте терип алып туруп, азыр көп кишилер көптөр бул дары деп сатылган менен анын дары касиетинин убагына жетишпей калып атабыз да. Буш элекесте терип алган ал дарылыкка жетпейт да. Мына андан кийин айтып кетсем, кызыл мыя. Кызыл мыянын айтабыз тамыры, кызыл мыянын эки түрү бар. Кызыл мыя, сары мыя деп коет. Булар кызыл мыя, бул дагы көп жылдык чөп. Мунун тамырын казып алабыз. Тамыр казып алганда дагы мына азыр Кытайдан келип алып туруп, сырттан келип казып, тамырын бүт курутуп, азыр Кыргызстанды тытып жок кылып аткан аз калды. Бул мыянын дарылык касиети бул чоң. Адам баласынын иммунитети түшүп кеткенде, же болсо жөтөлдөр болгондо, жанагындай бронка, астма, кургак жөтөл болгондо, булар өпкөнүн тазалоочу, өпкөнүн какырын чыгыруучу дары чөптөргө кирет. Карагат адам баласынын иммунитетин көтөрүүгө, андан тышкары кычкылтектүүлөрдүн төмөндөп кеткендерге жана организмдерди укрупать эткенге дагы чоң жардам берет. Бизде бу жерде көп эле чөптүн түрлөрү турат. Мына бу жерде утана деп коебуз. Утана бул пижма. Бул пижма дагы бул да биздин май айында, майдын июнь айларында өсүүчү өсүмдүк. Бул өсүмдүк болсо негизи бул адам баласынын жанагы гризде курттары, кичинекей балдардын курттары, чүчө курт деп коет. Ошолор көп өткөн убактарда, же болсо өттүн боордун начар иштешинде көп пайдалуу нерсеси. Каарманыбыз саякатчы, жерибиздин кооздугу, жаратылышы, жан дүйнөсүнө өзгөчө эрги берет. Көптөгөн өлкөлөргө барып келсе дагы өз жериндеги табият укмуштуудай кооздугу менен өзүнө тартат. Ошол үчүнбү айтор көкүрөгүндөгү сезимдер ыр саптарга айланган. Канча жерибизди кыдырса, ошончо ыр саптары жаралган. Алган эмес учурда ырларга оон жазылып, ырдалып келүүдө. Норматтуу телебөчлөр, өзүңүз да баарыңыздар тең күбө болдуңуздар. Бул жакта агайдын ушундай өз колу менен жасалган дары чөптөр боюнча өз колу менен терип келген. Андан сырткары биз дагы сизге дагы бир кызыктуу суроо. Жана чомой чай деген дагы бар. Аны жеке эле биздин мамлекетте эмес, бирок башка мамлекетте колдонуп атат, бирок биздин мамлекет эмнегедир колдону элек ошол чайды. Bu çomay çaydı Türkiye'den radyodan gelip beni bir jolu kengiri bu nemen darlarda kayaktan alasız, neden alasız, kayaktan tereyes degende, конечно bizde elbette bizim Kırgızistan'da dar çöptör kengiri. Kırgızistan'da bizde 1 kvadrat metrede 300 çöp olsa, oşonun men bilgenden oşonun 150'sü dar çöp. Bunu faktını dalildep Şahirbek Abdurrahmanov jurnalist ilterdinden atayın Sarkamış'a barıp tartıp gelip bu faktını negizi dalildedi. Yum karışına içine iyun ayında varıp kaldığı çöp toluk boşalık kesken oşunda 1 kvadrat metreden 17-18 çöpün türgöneyin oldu men işendim dep oşonda men anan keyin aytatdilimde oşonda ошол кездерде мен дар чөптөрдү негизи көбүнчө Кыргызстандан терем да. Анан кээ бир мындай бир уруктандуу конечно Кытайда айдалма көбүнчө болот. Аны ошолорду Тибеттен, Кытайдан, Түркиядан ошону алам да. Ошондо бизде бир журналист Сагынбек деген иним немеге Түркияга барып, телевидениеге барып калат. Барып калып чай гел деп бар чай içет, чогулуп түштө. Чай içip отуруп ал журналист çayдын жытын чөбүн жытын көрүп, ох, биздин Кыргызстан чөбүнө окшошкон жыттан өткөндө болуп калса эле, туура деп телевидениенин генерал директору бул чай ошак бул чайдын атын биз койгонбуз. Ошакта сизде элдик дарыгер Чомоев деген бар экен. Ошонун алып келип ичип турабыз. 10 жылдан ашык убакыт болду.
dese. Al çömöp деген ал дарыгер çöp men bilem dese. Oşonun çöpü bul sen bilgende эле, siz ayткандай эле bul çöp ошол Кыргызстандыкы. Деп анан кийин ошондон кийин ал журналист айтып бул çöptü дайыма келип обедте ичебиз дагы, ичип туруп анан кийин отуруп бул эмне болгон чай дегенде Кыргызстандын чомой чай деген çöp деп туруп анан чомой чай дегенди бул чомой чай деп эле ичип жүрүп анан ошол жака кеңири тарап кетти да. Анан 10-15 жыл өткөндөн кийин мага келип менден интервью алды, жакшы интервью алды. Ушундай болду эле деп болду десем, анан эми биздин чайды канча чыгарбайбыз деп анан мен чомой компанияны ачып чыгарайын деп анан Акын Турсункул баба деме депутат Акын Турсунбай Акунов. Анан ошол киши спонсор болуп бүт үйлөрдүн баарын растап берип, анан 1,5 миң сомду акчаны кетирип, жана документация керек экен, дом алыш керек экен, тиын алып келиш керек экен, анан агрегатын алыш керек экен, помещениялерди ырасташ керек экен, анан сиролорду чогулуш керек экен. Анан ал киши анан тигиде өтүп келип, спонсор болом деп аттып, ал киши өтүп кетти, тилекке каршы. Анан өзүм багы чакан эле болгондуктан ал чомой чайды уюштурганга бүт документациясын баарын сүрөттөн үйдө бүт даярдап, бүт уже продукцияны чыга турганга келгенде мен күчүм жетпей калып токтоп калды да. Анан ошентип мен дар чөптөрдү бияктан элдер Кытайга алып кетет, Турцияга алып кетет, Индияга алып кетет, Россияга алып кетип атышат. Бирок биз дагы бизге керектүү дар чөптөр ошо Кытайдан көбүнчө уруктандарды алдырам да. Анан ошону алып баарын бириктирип салыштырып, анан ошондо эки жерде атайын кичинекей чакын кетип турат. Эмеге бакытка карай жолдор деген китепти жаздым. Ошол жактын дар чөптөрү менен биздин дар чөптөр Кытайдын Тибеттин дар чөптөрүнүн колдонгон ыкмалары биздин ыкмаларга купе окшош да. Анан алардын багы 3 жылдан ашык дар чөптөрдү колдонуу боюнча тажрыйбасы бар. А бизде жаңы мына 10-15-20 жыл эле болуп калды. Анан тияктан алганыбыз тажрыйбабыз кичине өркүндөсүн деп, анан сүрөлөмелерди дар чөптөрдү биле жүрсөң, бакытка карай жолдордон издесең, бакыт ачылат, жолуң да ачылат деп ушу китепти чыгарганда. Көпчүлүк жерде агай мисалы үчүн мындай деп айтып каласыздар. Дарыканалардан дары алгандан көрөк, ошол дүйшөн чомо уулу агайга кайрылсаңар, ошол дары жасалат турчу ошол чөптөрдү эле гана берет. Ошол таза болот. Эч кандай химикат, эч нерсе кошулбайт. Ошол таза. Ошону колдонгула дейт. Мен 30 жылдан бери дарлайм. Ушулар таза биздин природадагы дар чөптөрдү таза колдонуп, ошону өзүнүн нугу менен, өзүнүн кубаттуулугу менен жанагындай көп кайнатпай, өзүнүн нормасы менен кайнатып берсе деп, анан ар кандай нерселерди тигинде мындан алып кошкон болбойт. Мисалы үчүн ар бир адамда 62 оору болсо, 62 ооруга мен айтып атам 100дөн ашык дар чөптөр туура келет. Эми ошондон 3-4төн алып туруп, анан ошолорду бириктирип, курамын көбөйтүп туруп, анан боорго, жолсу ичине ооруганга, жолсу давлениеси түшүп кетпегенге, ошого жана курамдуулар кошулуп, тамактын сиңирүүсү нормалдуу болуш керек деп, ошорокей сиңирүүчү дар чөптөрдүн составдарын эч нерсе кошулбай туруп жасалат. Только бул жерде насой деп коебуз, тумба кайнатып, булар бузулуп кетпеш үчүн аздан 2 грамм, 3 граммдан, жолсу 2%ден спиртке кошулуп настойлор жасалат. Настойлор сырткы жарага, ички жараларга, жолсу тамчы менен ичүүгө, ичкенге, ичкечүүгө, основной кайнатуучу. Анан ошону эч кандай химият болбойт. Чунук кура чөптөрүн өзүн ичсе деп, убагында терип алса деп, мен ошону сунуш кылам дагы, ошо аракет моюн сулса деп тилейм да. Мына өлбөгөн жанга жас келип атат.
мына жастан баштап жалбырактар, чөптөрдүн гүлдөрү, түркүн гүлдөрү чыгат. Ушулардан ок китептерди окуп, бирөөдөн сурап болобу, ошолорду убагында мезгилинде чогултуп алып, жок дегенде чөтөрүн баса турган, жок дегенде баш ооруп калган баса турган, жок дегенде колунан кичине кесип алып жарып алып тургандарга ошо даш чөптөрдү тебелебей, тепсебей, ошолорду терип колдонсо, алардын өмүрү узун, келечеги кең, анан кийин ден соолугу чың болот деп айтып кеткенмин. Рахмат, ишиңизге ийгилик, сизге да ден соолук. Урматтуу телегөчлөр, бүгүнкү атайын берүүбүздүн каарманы Дүйшөнбек Чомо уулу болду. Айткандай, элдик дарыгер канча деген кыйналып, ооруп келген, кандай жери оорубасын, ошонун баардыгын тең айыктап жүргөн агайыбыз менен кенен айып курдук деп эсептейбиз. Азыр эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлери жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91.